Assalamu alaikum. Азыр биткоиндин графикасын анализ кылабыз жана Forex базарын. Эң биринчи азыр бизде битокту ачып көрөлүк. Так, 2 саат график өтөлүк. 2 саат бизге удобный график болуп эсептелинет. 4 сааттыкта деле бул почти бир күнгө жакын деп эсептесек болот. Бирок азыр бизде бул жерде уровень накопление болгонун көрүп турабыз. Накопление сразу өзүп, андан кийин уже накопление. Бизде бир маанилүү уровень бар. Биринчиси имбаланс, андан кийин ордер блок. Азырынчараак мен бул жерден позицияга кирбей турам. Биток ылдыйга түшүп келсе, мисалы түшүп келсе, мен имбаланстан бир позиция ачканга аракет кылам. Бирок азыр менде данный моментте Binance'да жана Bybit'те позицияларым бар. Аларды озо кармап турам стопу менен. Жабылса да плюс менен жабылгандай кылып. Жолбозо бул жерде имбаланска жетпей эле накопление болуп эле өйдөгө кетип калышы мүмкүн. Бирок биз азыр бул уровень сопротивлениени көрүп турабыз мынакей. Эң чоң ошодон ылдыйга уже түшүп бараткан көрүп турабыз. Бул кичинекей коррекция болушу мүмкүн. Мисалы волна сыяктуу болуп. Мындай болуп кайра өйдөгө үстүнкү уровеньде 110 уровеньде текшергенге, ретест кылганга кетиши мүмкүн деген ойдомун. Бирок обязательно биздики түшүп келип туруп ретест кылып, андан кийин кетиши мүмкүн деген ойдо болуп атамын. Азырынчараак муну карап турабыз битокту кыймылын. Эгер имбалансты тешпей атсам, по-любому ылдый жакта мынакей бул жерде ордер блок зонасы бар. Мынакей бул жер ордер блок зонасынын катары колдонсок болот. Так бизде ылдый жакта дагы ликвид бар. Мынакей акыркы мындайча айтканда түшүү десек болот. Бул жерге 198 миңге кичине жетпей өйдөгө ылдыйга жетпей өйдөгө көтөрүлүп кеткенин көрүп турабыз. Так что азыр битокту биз биринчи ылдыйга түшүп имбалансты, андан кийин ордер блокту карап турабыз, күтүп турабыз. Эгер бул жерден мындайча айтканда разворот паттерн көрсөтпөсө, анда ылдыйга эле түшүшү мүмкүн. Эң нечкиси разворот паттерн карасак болот. Свечный паттерн деп коет, разворотту Google'га жазсаңыздар чыгат. Бул 4 саат графика болду биткоиндан. Эми эфирдикин көрүп койдук. Эфирдин базы 3540 деп койсок, базы буда дагы 51 центте кичине өзгөрүп турат. Буда деле ошондой. Так что бул накопление өскөн, кайра эле бул жерде накопление болуп калды. Азыр бизде бул 4 сааттык менен караганда конкретный имбаланс зонасын көрүп турабыз. Мен азыр эфирде позиция жок, менен только биткоинда. Так, мынакей имбаланс зонасы ылдыйга имбаланска чейин түшүп, даже ордер блокко чейин де келиши мүмкүн. Мынакей бул жер ордер блокко чейин келип, кайра өйдөгө кетиши мүмкүн. Муну карап турсак болот битокту и эфирди. Так что азыр бизде бул жерде волна сыяктуу болуп кыймылдап атканын көрүп турабыз. Мынакей өскөн, коррекция, өстү. Бул жерден кайра коррекция, кайра өстү. Волна сыяктуу болуп кыймылдап атканын. Азыр бул жерде дагы эң чоң маанилүү уровень мынакей болуп эсептелет. Бул уровень примерно 3861-де. Андан кийин эки чоң ликвид 4221 экен. Бирок по идее азыр бизде могу жерде канча бир убакыттан бери проторговка болгонун көрүп турабыз. Мынакей сода болгонун, боковикте туруп калган. Биздики по-любому келсе деле бунун мындайча айтканда текшерде эле албай калышы мүмкүн, келип кайра эле ылдыйга бул эле боковикте туруп калышы мүмкүн. Биткоиндай болуп. 4 саат графика бул. Так, эми эфир лайткоиндун көрүп койдук. Лайткоиндун 101 болуп жатат мунун базы. Азыр бизде буда деле так кыймыл жок, боковикте туруп калды десек болот. Бул деле
Бу да 2-1 сааттык менен анализ кылып, мындайча айтканда 15 мүнөттүк менен покупка кылып иштеген жакшы. 15 мүнөттүк менен. Так, бул жерде уровень катары колдонсок болот покупкага. Долгосроко мындайча айтканда айта албайм муну. Долгосрок айтсам бул ылдый деле түшүп кетиши мүмкүн. Ылдыйкы ликвид алына элек. Мындайча айтканда азыр көрсөтөм. 1 күндүк менен караганда бизде мынакей 51 ликвид бар. По идее түшүп деле кетиши мүмкүн. Ага чейин деле мынакей 79га деле түшүп деле кетиши мүмкүн. Если 51ге түшүп кетсе, коркпой эле покупка кылып алып берген жакшы. Фьючерске же спотко алып берген жакшы. Мен болсо фьючерстен алганга аракет кылам, если түшсө. Так, 1 сааттык менен азыр бизде бул жерде мен оюмча бул маанилүү уровень деп ойлоп атам. Мынакей бул жерде проторговка болгон, ретест кылып кайра үстүнкү ликвидтерди алганга барышы мүмкүн. 113кө 113. Бул жер эң чоң мындайча айтканда имбаланс деле катары колдонсок болот. Имбаланстын 50%-ине чейин. Мынакей бул жер имбаланс 50%-ине чейин түшкөнүн күтүп туруп, андан кийин покупка кылган жакшы деген ойдомун. Азыр мен будан бир покупка кылганга аракет кылам. Лонгтонго фьючерстен. Так что азыр бул үстүнкү ликвидти алганга барышы мүмкүн деген ойдомун. Мисалы биринчи бул жерден ылдыйга чейин келип эле ылдыйкы 98-100 тараптагы ликвидтерди алып кайра өйдөгө көтөрүлүшү мүмкүн. Бул карап турабыз. Litecoin'да. Так, Atom бунуку 3 доллар деп коюп, 3 доллар ну почти. Буда деле эч өзгөрүү жок. Так, буда деле азыр накопление боковикте турганын көрүш керек. Если мен ылдыйга түшкөнү мындан азыр позицияга кирбей турам. Анткени бул деле ылдыйга коррекция болуп баратканын көрөбүз. Даже свечалардын деле кыймылдагандары деле мындай мындай толук эмес, кичинекей эмелер менен, денелер менен мындайча айтканда майдалап өсүп атканын көрүп турабыз. Буда резко түшүү күтүшү мүмкүнбүз. Будан почти 2 долларга чейин деле түшүп кетиши мүмкүн. Акырын майдалап атат. Мындайча айтканда бул жерде азыр покупательдер менен продавецтердин дагы мындайча айтканда согушу болуп атат десе болот. Азыр баат так билбей атат да булачы. Свеч анткени нестабильный болот да, мындай кичинекей болуп. Буда резко көтөрүлүү болот, же болбосо резко түшүү болот. Муну карап туруш керек. 2 сааттык графика. Же болбосо бул эле коррекция өйдө кетип калышы мүмкүн. Имбаланс десек, имбаланс деле жок бул жерде. Жок. Имбаланс деле жок бул жерде. Так что муну карап турабыз. Мен позицияга кирбейм. Атом деген космос атом. Так, Solana базы 162 доллар. Эң биринчи азыр бизде буну 1 күндүк жана 4 сааттык графика менен карайбыз. Так, азыр бизде бул жерде четкий накопление болгонун көрүп турабыз. Үстүндөн почти имбаланстан 1 күндүк имбаланстан ылдыйга коррекция бергени деле көрүнүп турат. Бул если коррекция берсе, ылдыйкы ликвидти 145деги жана 141де ликвидти алганга аракет кылышы мүмкүн бул. Анткени азыр бизде коррекция болуп атат 1 күндүк менен. Бул 141деги ликвидти 40дагы ликвидти алгандан кийин өйдөгө бизде көтөрүлүү болот. Именно ошо 141де күтүп турабыз. Азыр бизде буда ылдыйга коррекция бар десек болот. Почти уже жетейин деле калыптыр ликвидке. Так, азыр муну тактап коелук. Эң түйүнкү ликвид кеми? Почти эң түйүнкү ликвид деле болуп эсептелет. Бизде деле өстүгө тренд бар.
мындайча айтканда муну мындай деле кылып чип коюп коет, бирок бул өзүмдүн болжолум. Так что азыр бул ылдыйкы ликвид 141 ликвиддин алынышын күтөбүз. Если 141 келип боковикке туруп калса, мындайча айтканда анда ылдыйга деле караштырсак болот продажага, эмеге, шортко. Азыр бизде бул жерде эң эскиси слом структура болгон экен да, уже слом тренд болгон экен. Мындайча айтканда накопление, үстүгө тренд, уже накопление болуп, уже тренд бузулган, кайра эле ылдыйга жөнөшү мүмкүн. Примерно азыр меники биринчи 141 көтөм, андан кийин уже 141 менен уже 125 жакын эле экен почти. Эки ликвид алганга аракет кылыш мүмкүн, бирок ал ликвидди 127деги 126да ликвид алынса, анда биздики кайра эле уже 96га деле жакын эле калып калат экен. Мисалы аралыгы уже бирдей эле экен да. Почти бул менин оюмча 96га чейин түшүп кетиши мүмкүн. Бирок бүгүн эмес, эртең эмес, бир кайсы бир убакытта, может декабрдын ортосунда, может декабрь бүтүп 2026-жылы может түшүп деле кетиши мүмкүн. Муну карап деле турабыз. Бирок мындайча айтканда лонгко иштегенге аракет кылышы көп, продажага эмес, лонгко. Азыр сезон, бычий сезон өсүп кетиши мүмкүн. Любой моментте шортко кирип алсаңыздар, ликвидация болуп минуска кирип кетесиздер. Так что маанилүү уровендерди карап эле покупка кылып иштеген жакшы азыркы убакытта. Так, атомдун базын жана анализ кылган болуш керек атомда, чагыл элек. Так, атомда азыр бизде бул жерде деле бир күндүк менен караганда накопление, мындайча айтканда бул да кичинекей эле өзү көрсөтүлгөн, бирок азыр ылдыйкы тарапта ликвид бар 95 центте. Бул жерде бирок имбаланс зонасы бар. Имбаланс 4 саат графика. 4 сааттык менен киргенде биздики имбаланс уже өйдөгө чыгат. Так, 2 саатта имбаланс. 2 сааттыкта деле ошол жер деген. 1 сааттыкта деле бир аз ылдыйраак экен. Покупканы примерно бул тараптан караштырып баштайбыз. Почти 3 долларга жетпейт экен. Мисалы $3 баштап ылдыйкы тарапка чейин караштыра берсек болот покупканы. 92.87ден тарап карасак болот экен покупкага. Так что азыр 1 сааттык имбалансты көрдүк. По-любому бир күндүктө деле имбаланс бир аз ылдыйраак, кайра эле почти бир күндө 4 сааттыкта жана 1 сааттыкта имбаланс бар экен. Бул да покупканыкы примерно менин оюмча. Так, бул эмнеге өтүп кетти? Так, азыр бул да резко түшүп ордер блокко чейин келип, андан кийин имбаланс жаап, андан кийин эле өйдөгө кетиши мүмкүн. Муну почти уже точка входко карап дайынданып турсак болот. Бул 1 сааттык графика, 1 сааттыктан бат эле, может эртең деле жетип калышы мүмкүн. Бул имбалансты полный жаап деле салышы мүмкүн эртеңки күндөрдөн баштап караштырып турсак болот. Бу да же болбосо кээ бир убактарда имбаланстын үстүнөн эле өсүп кетиши мүмкүн. Ада 57 Cardano 57 58 цент. Как раз мен бул уже баягыда айткандай эле түшкөн жерден баштап ылдыйкы түйүнө чейин Fibonacci менен алганда 50% болуп эсептелет. Кээ бир активдер 50%-не чейин түшүп келип, анан накопление кылып өйдөгө кетип калышы мүмкүн деген. Азыр бул жерде накопление болгонун көрүп турабыз. 50%ке келип.
азыр биздики бул жерде бир күндүк графика өтүп караганда бир күндүктө бизде бул жерде 48 ликвид жана 69 ликвид бар. Азыр бизде эң бир күндүк менен караганда эң маанилүү мындайча айтканда уровень сопротивления деп койсок болот. Уровень сопротивления тип мындайча айтканда ылдыйга түшүп баратканын көрүп турабыз. Бир күндүктө азыр бизде покупкага имбаланс жок десек болот. По идее бул жерде имбаланс бар экен, ал толугу менен жабылган. Азыр биз главный эң биринчи уровеньдерди колдоно турган жерибиз ордер блок зонасын катары лонгко колдонсок болот экен. Караштырып biraz ылдырак кылып коеюн. Ылдык ликвидтерди алганга чейин деп коюп почти ордер блоктон точка ходту караштырсак болот экен. Ададан 2 саат графика. Буда имбаланс толугу менен жабылган экен. Муну карап турабыз. Ада эми алтындын графикасын караганда азыр алтында так 4 саат графика алтында. Азыр бизде буда накопление, андан кийин резко өзү болуп атат. Почти айтканда бул жердеги ликвидке кичине жетпей калыптыр уже. В основном кээ бир убактарда бул жетпей деле түшүп кеткен убактар болот. Покупкага дегенде бизде азыр буда үстүндө бул жерде примерно 4276-ны имбаланс катары колдонсок болот. Андан кийин бул жерде деле имбаланс катары колдонуп койсок болот. Азыр по-любому имбаланстан деле ылдыйга түшүп деле кетиши мүмкүн. Почти ликвид деген имбаланс, накопление ылдыйга ретест кылып кайра өдөгө жөнөгөнгө аракет кылышы мүмкүн. В основном алтыда көп бир убактарда накопленияга туруп калат алтын. 4 саат графика экен. Бул алтынды азырынчараак мен полный жабылышын күтөм. Буда ликвиддин имбаланс алынышын жана ликвиддин алынышын жана имбаланстын жабылышын полный күтөм. Экөөнүн тең. Бирок азыр будан позицияга менде эч жок, анткени бул өсүп кетти. Так что буга киргенге деле жетишпей деле калдык. Бирок так азыр биз имбаланс жабылып, андан кийин экинчи имбаланс жабылса, эгер бул жерде боковикте туруп калса, мен продажага киргенге аракет кылам. Кайсы күнгө туш болот экенин карап. Если өзүбүз деле билебиз, суббота, воскресенье күнү американский форекс базары иштебейт. Так что биринчи күндөн баштап только иш күндөрү эле иштейт. Суббота, воскресенье күндөрү Америкада выходной десек болот. Так, USD Жапон, буда уже менин позициям Telegram киргизгем, позициям полный жабылган уже. Өтө мындайча айтканда минуска кирип барып жабылды десек болот. Анткени үстүнгө как раз ликвид алынган. Ликвид алынгандан кийин почти үстүнкү ликвид болчу, ал жабылды. Азыр менде ылдыйкы уровеньде точка ходко күтүп турамын. Ылдыйкы уровеньде мисалы кайсы жери бар? Ылдыйкы уровень ордер блок зонасы 152. USD JP, американский доллар, японский йен. 4 саат графика. Бирок азыр буда бир күндүк менен караганда будан покупкага деле аракет кылсак болот, анткени бул үстүнкү
58-деги жана 161-деги ликвид алганга аракет кылып атат. 161 уже үстүңкү эң чоң пик болуп эсептелет болуш керек болду. Так, бир жумалыкта деле ошондой. Бир айлык графикада деле пик, эң чоң пик 161 экен. Накопление болуп атканын көрүп турабыз бул жерде уже канча бир убакыттан бери, бир айлыкта. Так что бул үстүңкү 161де ликвидти алып кайра эле ылдыйга жөнөшү мүмкүн, же болбосо үстүгө өскөнгө аракет кылат. Так, бир айлык менен болсо биз канча күндө боковикте турганын көрүп коелук. Канча айдан бери. Так, бизде ровно 1000 күндөн бери, почти 1064 күндөн бери боковикте турат. Так что муну покупка кылганга, мындайча аракет кылсак жакшы. Бирок суббота, воскресенье күндөрү позиция базар иштебейт. Кимдердин позициясы аңар калып кетсе, минус менен жабылып калышы мүмкүн биякта. Видеону түшүндүрүп алдым болуш керек. Кимге жакса лайктан басып, өз оюңуздарды жаза кетиңиздер. Видео түшүнүктүү болуп атабы, качествосу кандай, силерге түшүндүрүп алдымбы, ошолордун баарын жазып, оюңуздарды айта кетсиздер, жакшы болот. Анан лайктан басып койсуңуздар.